Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, психология предмети, окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сезүү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сезүү жана анын физиологиялык негизин билесиңер. Сезүүнүн түрлөрүн ажыратасыңар жана классификациялайсыңар. Сезүүнүн психофизиологиялык закон ченемдүүлүктөрүн билесиңер. Сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар: сезүүнү жана анын физиологиялык негизин билишет, сезүүнүн түрлөрүнө жана классификациясына кластер түзө алышат, сезүүнүн психофизиологиялык закон ченемдүүлүктөрүн мисалдар негизинде билишет. Сезүү материалдык дүүлүктүргүчтөрдүн сезүү органдарына түздөн түз таасир этишинен пайда болгон организмдин ички абалын жана тышкы заттардын айрым касиеттерин чагылдыруучу жөнөкөй психикалык процесс. Сезүү жөнүндөгү окуу алгач таануу теориясынын бир бөлүгү катары философия илиминин тутумунда пайда болгон жана өнүккөн. Адамдын таануу процесси ар дайым сезүүдөн башталат. Ал адамдын эсин, кабыл алуусун, кыялдануусун материалдар менен камсыз кылат. Заттардын айрым касиеттеринен адамдын тийиштүү сезүү анализаторлоруна таасир этип, чагылышынын натыйжасында сезүү пайда болот. Мисалы, адам 1 секунданын 100/1 үлүшүндө тартылган нерсенин өзүн көрө албайт, бирок аны так же шоола түрүндө көрүү сезими менен туюуга үлгүрөт. Же адам өзүнө тааныш эмес бир тилди укканда, аны түшүнбөсө да, ал адамдын эмне жөнүндө сурап жаткандыгын, суроо узатып аткандыгын, же болбосо урушуп аткандыгын, жини келип аткандыгын үндүн тембринен, интонациясынан угуу органы аркылуу сезет. Сезүү алгачкы жолу эң жөнөкөй таануу процессине кирүү менен адам баласынын психикалык жактан калыптануусуна чоң таасирин тийгизет, дейт окумуштуулар. Жаш балдардын жана айбандардын дүйнө таануу аракеттерин изилдеп, сезүү алардын курчаган чөйрөгө карата багыт алышынын эң алгачкы формасы экендигин далилдешкен. Жаңы төрөлгөн бала өзүнүн жашоосунун алгачкы күндөрүндө дүүлүктүргүчтөрдүн айрым касиеттерине жооп берет. Ошондой эле жаныбарлар предметтердин, кубулуштардын кээ бир касиеттерин чагылдыруу менен жашайт. Сезүү процессинде предметтердин тигил же бул жеке касиеттери кабыл алынат. Алсак заттардын катуулугун, жумшактыгын, сыйымдуулугун, одур-бодурлугун, салмагын, температурасын, жытын, үнүн, түсүн, адам өзүндөгү ооруну, ач калууну жана башкаларды сезе алат. Сезүү өзүнөн татаалыраак кабыл алуу, эс, ойлоо сыяктуу психикалык процесстердин пайда болушуна түрткү берет. Адам тийиштүү органдарынын жардамы менен сезүү формасында ички жана сырткы чөйрөдөгү ар түрдүү информацияны кабыл алып турат. Эгер сезүү органдары адамдын, жаныбарлардын айлана чөйрөгө багыт алышына мүмкүндүк түзүшүн эсепке алсак, анда кайсыл бир органдарынан ажырай турган болсо, сырткы дүйнөдөн анын эмне болуп жаткандыгын жакшы сезе албай калышы мүмкүн. Сезүүнүн физиологиялык негизи. Сезүүнүн физиологиялык негизи болуп, анализаторлордун иш системасы саналат. Анализатор адамды курчап турган чөйрөнүн айрым касиеттерин үйрөнүүгө мүмкүндүк берүүчү аппарат. Ал сырткы жана ички чөйрөдөгү татаал кубулуштарды майда элементтерге ажыратат. Анализатор төмөндөгүдөй 3 бөлүктөн турат. Рецепторлор, борборго умтулуучу жол жана борбордук бөлүк болуп. Рецепторлор адамдын денесинде ар түрдүү жыштыкта жайланышкан. Бул кабыл алуучу тышкы аппарат деп аталат.
белгилүү өлчөмдөгү гана энергияны жутат. Мисалы үчүн, суунун жылуулугун билүү үчүн биз колубузду салып көрөбүз. Ал жерде суунун жылуулугу жылуу деп кабыл алгандан кийин аны башыбызды жууш үчүн башыбызга куйсак, ал жерде ысык болгондугу сезилет. Мындан билет экенбиз биз, демек колубузда кабыл алуучу рецепторлор көп жайгашыптыр, ал эми баш терибизде азыраак жайгашкандыгын. Ал рецепторлор өзүнүн физика-химиялык составын өзгөртөт. Ал эми анализатордун экинчи бөлүгү болуп, борборго умтулуучу жол. Бул жол рецептордо пайда болгон нервтик дүүлүгүнү баш мээнин жарым шаарларындагы керектүү участокторуна жеткизет. Келтирилген анализатордук 3 бөлүк өз ара аракеттенгенде гана сезүү эффективдүү жүрөт. Анализатордун 3-чү бөлүгү борбордук бөлүк. Бул мээ. Мээде анализ синтез жүрөт. Мисалы үчүн, колубуз ысык нерсеге тийгенде рецепторлор ал ысыкты кабыл алат, андан кийин борборго умтулуучу жолго өткөзүп берет. Борборго умтулуучу жол мээге алып барат, борбордук бөлүккө. Ал жерде анализ жүрүп, ысык, бул колуңду тарт деген сигнал берилет. Ошентип, анализатордун бөлүктөрүнүн аракеттерине таянып, сезүү процесси пайда болушунда алып келет. Мына ушул 3 бөлүк өз ара аракеттенип, сезүү жакшы жүрөт. Эгер алардын бир звеносу иштен чыкса, адам майып болуп калат. Сезүүнүн түрлөрү жана классификациясы. Сезүүнүн пайда болушундагы анализаторлорго жана алардын иш аракетине карай 5 түрү кездешет. Көрүү сезүүсү, угуу сезүүсү, тери сезүүсү, жыт сезүү, даам сезүү. Көрүү сезүүсү. Көрүп сезүү рецептордун кызматын аткарган жарык толкунунун карик аркылуу көздүн торчосуна таасир этишинен пайда болот. Анын жардамында заттын түрү, формасы, өлчөмү, аралыгы, кыймылы жана мейкиндик жөнүндө маалымат алынат. Көз торчосунун борбордук бөлүгү болгон өзгөчө нерв клетка колбочкага жарык толкунунун таасиринде дүүлүккөндө түз спектрлерин сезет. Көз торчосунун четтеринде жайланышкан таякча нерв клеткасы ак, кара, боз түстөрдү чагылдырат. Угуп сезүү. Кулак сырткы, ортоңку жана ички кулак деп аталган бөлүктөрдөн турат. Ички кулактын ичинде болжолдуу 24 000 туурасынан жаткан булалардан турган мембрана жайланышкан. Кулакка таасир эткен үн толкуну бул алардын бирин термелтип, үн сезүүсүн пайда кылат. Адам баласынын кулагы секундасына жыштыгы 16дан 20 000 герцке барабар болгон толкунду туюуга жөндөмдүү. Тери сезүүсү. Териде жана ооздун, мурундун былжыр челдеринде туюндургуч рецепторлор бар. Алар аркылуу адам жылуулукту, сууктукту, ооруну сезет. Тери сезүүнүн рецептору болуп, теринин түрдүү жеринде жана былжыр челдерде жайланышкан нервтин акыркы учтары сезүүчү чекиттер кызмат аткарат. Ал эми жыт сезүүсү. Мурун көңдөйүнүн былжыр челинде көптөгөн жыт сезүүчү рецепторлор жайгашкан. Булар газ түрүндөгү жыттуу заттар менен дүүлүгөт. Аба аркылуу мурун көңдөйүнүн былжырлуу челдерге өткөн жыт нерв клеткаларына таасир берип тааныла баштайт. Кээ бир жыттар абанын 30 миллиард бөлүгүнүн бир бөлүгүндө болсо да, жыт алдыргыч рецепторлор кабыл алышат. Даам сезүүсү. Даам таттыргыч рецепторлордун жыйындысы даам таттыргыч бүчүрчөлөрдө жатат. Бул бүчүрчөлөр тилдин былжыр челинин быдырларында, даам таттыргыч бүдүрлөрдө жайгашкан. Булар айрыкча тилдин учунда, капталдарында жана түп жагында, кулкундун жана көмөкөйдүн керегесинде көп. Тилдин алды жагы таттууну, түп жагы ачууну, каптал жактары кычкылды, тилдин учу менен каптал жактары туздууну кабыл ала тургандыгы аныкталган. Даам таттыргыч рецепторлор сууда же шилекейде эриген заттардын таасири менен дүүлүгүшөт. Сезүүнү классификациялоо. Адам жүрүм турумун башкарууда дүйнө образдарын сезүүсүнө карай төмөндөгүдөй бөлүнөт. Экстеросептивдүү, интеросептивдүү, проприосептивдүү болуп.
экстеросептивдүү, кыргызча сырткы кабыл алуучу деп которулат. Адамдын денесинин сыртында жаткан рецепторлорго тышкы дүүлүктүргүчтөр таасир этип сезүү пайда болот. Бул өз кезегинде экиге бөлүнөт: жанашадан жана обочодон болуп. Жанашадан сезүүдө таанылуучу, үйрөнүлүүчү объектилер рецепторго түздөн түз таасир этет, аны менен жанаша турат. Буга даам татуу, тери сезүүлөрү мисал боло алат. Обочодон сезүүдө дүүлүктүргүчтү пайда кылуучу объектилер сездиргич анализаторлордон обочо белгилүү бир аралыкта турат. Буга көрүү, угуу сезүүлөрү кирет. Интеросептивдүү сезүү бул адам организминин абалы жөнүндө маалымат берет. Мисалы, ачкачылыкты, суусагандыкты сезүү. Андан кийин проприосептивдүү сезүү адамдын организминин жайгашкан ордун жана кыймылдатуучу аппараттардын абалдарын анализдейт. Мисалы үчүн тең салмактуулук, булчуңдун тартылышы, чыңалууну сезүү бул проприосептивдүү сезүү деп аталат. Сезүүнүн психофизиологиялык закон ченемдүүлүгү. Сезүү көп түрдүүлүгүнө карабай белгилүү ички закон ченемдүүлүктөргө ээ. Алар сезгиштик жана сезүү босоголорунун ортосундагы байланыш, адаптация жана контрасттуулук, сезүүнүн өз ара таасир этиши. Сезүүнүн сезгиштик жана сезүү босоголорунун ортосундагы байланыш бул сезүүнүн төмөнкү жана жогорку чеги менен аныкталат. Төмөнкү чеги адамда сезүүнү пайда кылууга себепкер болуучу эң кичине дүүлүктүргүчтүн күчүнүн негизинде пайда болгон сезүү процессин айтабыз. Адамда алгач сезүүгө эң кичине дүүлүктүргүчтүн күчүнүн негизинде пайда болгон сезүү процессин айтабыз. Ал анализаторлордун абсолюттук сезгиштигин көрсөтөт. Сезүүнүн төмөнкү чеги канчалык кичине болсо, адамдын сезгиштиги ошончолук жогору болот. Сезгиштикти аныктоо үчүн практикада эки метод колдонулат. Биринчиси табигый жагдайда аныктоо. Мисалы, изилденүүчүнүн колуна сезүүнү пайда кылбай турган эң кичине жүк берилет. Аны акырындап көбөйтүп отуруп, салмак сезилгенде токтотобуз. Ушул жүк тери анализаторунун төмөнкү чегин аныктоо болуп эсептелинет. Мисалы, кол сааттын үнү угулганга чейин кулакка жакындата беребиз. Сааттын кагылышы угулганда бул кулакка чейинки аралыкты ала турган болсок, бул угуу анализаторунун төмөнкү чегин мүнөздөйт. Сезүүнүн жогорку чеги адамдын сезүү жөндөмдүүлүгүн жок кылуучу максималдуу күчү деп аталат. Эгер дүүлүктүргүчтүн күчү чектен ашып кетсе, адамдын сезүү органдарына доо кетет. Мисалы үчүн биз айттык, кулактын рецепторлору 16 герцтен 20 000 герцке чейинки үндү кабыл алат. Ал эми эгер 20 000 герцтен жогорку үндөр болуп калса, анда кулак угуудан калат, же болбосо угуу күчүн жоготот. Ал рецепторлор кабыл ала албай бузулууга келет. Жарыктык дагы өтө катуу жарыктык адамдын көр болуп калуусуна алып келет. Анткени өтө күчтүү жарыкты дагы көздөгү рецепторлор жута алышпай өлүп калышат. Кыйкыра берсек, тамагыбыздагы үн тембри дагы жоголуп, үн кырылдап, үнүбүз чыкпай калганга чейин барышы мүмкүн. Адаптация жана контрасттуулук. Адаптация кубулушу анализатордун ар кандай шарттарда болгон сезгиштигинин төмөндөшү же көнүп калышы. Мисалы үчүн, сабакта, класс ичинде сабак болуп аткан мезгилде 30 бала отурат дейли. Сырттан кирип келген адам класстагы жагымсыз жытты байкап, мурдун бекитиши мүмкүн. А бизге ал жыт байкалбайт. Себеби биз ал жытка көнүп калганбыз же сезгиштик төмөндөгөн. Контрасттуулук эки же андан ашык түстөрдүн айырмачылыгын көбөйтүү жөндөмдүүлүгү, көздүн салыштырмалуу сезгиштиги. Мисалы, бою аябай узун жигит менен бийлеп жаткан жанындагы бою узун кыз башкалардын көзүнө бою кыска көрүнүп калышы мүмкүн. Же болбосо, аябай сулуу кыздын жанында сулуу кыздын деле сулуулугунун байкалбай калышы мүмкүн. Же өтө капкара нерсенин жанында агышыраак болуп көрүнгөн нерсе аппак көрүнүп калышы бул контрасттуулук кубулушуна мисал боло алат. Сезүүнүн өз ара таасир этиши.
Синестезия. Синестезия кош сезим деген маанини билдирет. Мисалы, кулакка угулган үн жагымсыз сезимди пайда кылуусу мүмкүн. Мисалы үчүн айнектин кычыроосу адамдарда денесинде дүүлүгүнү пайда кылышы мүмкүн. Сенсибилизация сезгичтиктин жогорулашы. Бир сезүү органынын экинчи бир сезүү органынын сезимдүүлүгүнүн жогорулатышы. Мисалы, үн канчалык паст чыкса, көрүү сезгичтигин жогорулатат. Биз кулагыбыз менен уга албастан айлана тегерегибизди кыдырып карай баштайбыз, кайсыл жактан үн чыга баштаганын. Көзүү сезгичтигинин жогорулашы байкалат мында. Же болбосо суунун жээгинде ырдаса, үн аябай уккулуктуу болот. Суунун шарынын негизинде үндүн тембри жакшы болгондугу байкалат. Эми сезүүнүн түрлөрүнө жана классификациясына кластер түзөбүз. Демек, сезүүнүн 5 түрү бар экен. Сезүүнүн түрлөрү деп туруп, даам, татуу, угуу, тери сезүү, жыт сезүү, көрүү сезүүсү деп кластер түзсөк болот экен. Аны эми сезүүнүн классификациясына булар 3 түргө бөлүнөт. Экстеросептивдүү сезүү, интеросептивдүү сезүү жана проприосептивдүү сезүү. Ушинтип кластер түзүп алсак болот. Демек, алган билимибизди кластер түзүү менен бышыктап койдук. Анда үйгө тапшырма. Адаптация, синестезия жана сенсибилизация кубулуштарына мисалдар келтирүү менен эссе жазып, АВНге жүктөйсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.